мен ушуну менен бир аз жыйынтыктап келип токтотоюн. Кайра эле өздөрүнүн кесиптеши Мадумаровдун айланасындагы бир кызыктай жагдай. Мана менин колумда муну жогорку кеңештин депутаттары абдан жакшы тааныйт. Ушуну таап алып, мен ушул жогорку кеңеште бир топ сабатсыздар же болбосо уяты жоктор отурганда далилдеп коеюн дедим. Ал Мадумаровду ким жакшы көрөт, ким жаман көрөт, ким жактоочусу, ким жактабайт, ал силердин маселеңер мага ысык суугу жок. Мен жогорку кеңештин иш аракетине байланыштуу мисал кылып атам. Жанагы кылмыш ишине тартылсын деп 17 депутат каршы чыгып атат, 61 макул деп атат. Мына ошол токтом боюнча. Ушул эле маселени кызыгы былтыр жогорку кеңеш караган. Аны жалпыга маалымдоо каражаттары чагылдырган. Атап айтканда, мына мен сөзмө сөз окуп берейин. 2022 жылдын 9 мартында дейт, баландай түкүндөй жогорку кеңештин депутаты Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду кылмыш жаза жоопкерчилигин тартууга макулдук берүү жөнүндө башкы прокурордун дейт 2022 жылдын 9 февралындагы сунуштамасы тууралуу бул жерде номерлери турат, аны кайталап кажети жок. Кыскасы, жогорку кеңеш токтом кабыл алып атат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга Кыргыз Республикасынын башкы прокуроруна макулдук берүүдөн баш тартылсын деп. Быйыл кайра ушул эле токтомду алып алып, макулдук берилсин деп 61 кол коюп отурат. Кызыгы, ошол былтыр башкы прокурор кайрылганда, ушул эле маселе боюнча, жанагы эле силер чурулдап аткан төрткөчө, анан кийин ал эле бул эле деген боюнча Зулушев депутаттык комиссиянын төрагасы Осмоновдун ошол сунуштамасында, маалымдамасында жазылып атат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 323 беренесинин 1-бөлүмүнөн 338 беренеге кайра квалификация болгону ооз-2 түрүндө маалымдалды деп тактап айтканда, чыккынчы деген беренени кылмыш ишине кыянат кылды деген беренеге оодарып коюшканда, ошентип бир эле маселени жогорку кеңеш 2 жолу карап, 2 башка токтом чыгарып атат. Былтыр депутаттык комиссия түзүлгөн экен. Түзүлүп ага Айбек Осмонов төрагалык кылып атат да, Шабазов, Сыдыков, Исраилов, Масалиев, Ашимова, Кенжебаев дегендер мүчө болуп атат. Быйыл ушул эле маселе кайра каралып атат да, Каримхан Жеза, Ундузбек Сулайманов, Миргүл Темирбаева, Гуля Кожокулова, Мурадил Сыдыков, Фархат Алимжанов, Мирлан Самыйкожо, Динара Ашимова. Динара Ашимова былтыр да кирип атат, быйыл дагы кирип атат. Былтыр деле ушул эле маселе каралып атат, быйыл деле ушул маселе каралып атат. Былтыр болгондон ушул 323 беренеден ал кишиге чыккынчылык деп оор берене коюлуп атат дагы, аны 338 беренеге кызмат абалы менен абалына кыянаттык менен пайдалануу деген баягы беренеге оодарып коюп атат. Айырмасы ошо. Жана Мадумаров, Мирлан Самыйкожонун Мадумаров тазаланып алсын дегени мына ушуга байланыштуу болсо керек. Биринчиден, эгерде Мирлан Самыйкожо айланайын угуп атсаң, сени эл ишенип сабаттуу деп ошол жерге жиберди эле. Башкасы фамилиясы аталгандар эми көчтүн ичиндегилер, чынын айтсам таарынсаңар деле бул ошондой. Мирлан Самыйкожо мына ушул былтыркы токтомду көтөрүп чыгып туруп, айтсаң болмок, ушул эле маселе каралган экен, былтыр мындай болгон экен. Анан бир эле маселе боюнча кайра токтом чыгара бергенде жогорку кеңеш биз эмне апендебизби деп. Былтыр Мамытов кол коюп атат, болгону быйыл Шакеев кол коюп атат. Кыскасы, баягы эгерде жогорку кеңештин депутаттары өтө сабаттуу болгондо, ошонун ичинде эки жерде 2-4 дегендей шакылдап, ошондой чакылдап иштегендери болсо, мына ошол эле былтыркы депутаттык комиссиянын мүчөлөрү деле ушул кагаз суруп чыгып, биз эмне шыпыргыбызбы, бүгүн бул маселени берсе, буну эртең тигини берсе эле тигини карай бергендей беттеген болуш керек да, деш керек да. Мисалы мен ошентмекмин, эмне башкача болобу? Же кандай? Адам жашоодо бир сүйлөп өтүш керек. Адам жашоодо бир туруктуу, так нерсени айтып өтүш керек. Бир эртең менен турганда
кимдир бирөөнү таарынтып алсаң же болбосо ошол бир туура эмес нерсе кылсаң уктап атып ойлоносуң да жүрөгүң ооруп жатасың, жүрөгүң ооруп турасың. Кандай кылдым, эртең ушу адамдын жүзүн карай аламбы, жокпу деп, чындап келгенде саясатта деле күнүмдүк турмушта деле баардык маселе айланып келип адам факторуна такалат. Себеби адам ошол мүнөзү менен саясатта жүрөт, ошол мүнөзү менен тиричилик кылат, ошол мүнөзү менен бала чака жаратат дегендей ошондой.